Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Мугалим Чырпыктан Чынар өстүрөт китебинен Билим берүү министрлигине кат. Салтанат Бейшенова. Билим берүү министрлигине кат. Ар бир кесиптин, ар бир министрликтин кызматы сөзсүз маанилүү. Бирок инсандарга билим берүү деген бир жоопкерчилиги бар. Министрликтин жоопкерчилиги баарынан маанилүү. Билим берүү министрлиги бул өлкөнүн келечегин аманатка алган тармак. Билим берүү тармагында айрым көйгөйлөр чечилмейин, өлкөбүздөгү көйгөйлөр чечилбесине ишенген адам катары урматтуу билим берүү министринин ишине ийгиликтерди каалоо менен биргеликте билим берүү тармагында сөзсүз түрдө жасалышы керек болгон нерселерди эсиңиздерге салып кетүүнү кааладым. Билим берүү тармагындагы жетекчилер. Билим берүүнүн сапаты аны башкарган жетекчилердин сапатына жараша жогору же тескерисинче төмөн болот. Облустук жана райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилерин ишке дайындап жатканда, алардын иштеген жылына карап эмес, ишке болгон эргүүсү, ылайыктуулугу биринчи эске алынуусу зарыл. Ишке болгон каалоосу, эргүүсү жок адам 30 жылдык тажрыйбасы бар болгону үчүн эле жетекчи болуп дайындалбашы керек. Ал адам мейли 300 жыл ошол тармакта иштесе да, ага артылган үмүттү актай албайт. Билим берүү бөлүмүнүн жетекчилерин дайындап жатканда, жетекчи партиялардын өкүлдөрүн же облус жетекчилеринин тааныштарын дайындоодон аябай сак болушубуз керек. Мындай кадамдар билим берүү тармагына бөлүнгөн каражаттардын бош эле сарпталышына себеп болот. Берилгендик жана туугандык катышы барларды эмес, иш билги, ошол кызматка ылайыктуу инсанды кызматка белгилешибиз керек. Мугалимдин сапатына байланышкан маселелер дайыма айтылып келет. Мугалимдин сапаты сөзсүз түрдө жогору болуусу зарыл. Мугалимдин билим алуусу, педагогикалык сабактарды көбөйтүүбүз керек. Анткени диплом алгандан кийин колуна бир жолу китеп кармабаган, өзүн өнүктүрбөгөн мугалимдер жүздөп саналат. Бул аракеттер бир гана билим берүүнүн башкаруу бөлүмү же текшерүүчүлөр тарабынан эмес, башка көмөкчү топ тарабынан да көзөмөлгө алынуусу зарыл. Ата-энелердин билимин өркүндөтүү. Билим берүү министрлиги тарабынан канчалык көп каражат жумшалбасын, жаңы технология менен канчалык жакшы жабдылбасын, мейли мугалимдердин саны көп болсун, эгерде ата-эненин билимин өркүндөтпөсөк, сарпталган каражат, күч баары натыйжасыз болот. Демек, министрлик тарабынан мектеп жетекчилеринин, мугалимдердин жумшаган эмгегинин натыйжалуу болуусун камсыздоо үчүн сөзсүз түрдө биринчи кезекте ата-энелерди да билим берүү ишине тартуубуз керек. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.